кээ байыртан кыргыз улуту үрп адаттуу, каада салттуу, маданияттуу калп келебиз. Ата салтын, кол өнөрчүлүгүн урпактан урпакка, атадан балага мурас кылып, өткөрүп, жада калса, ооз-эки чыгармаларды да ооздон оозго айтылып келген бул кыргыз. Москва шаарында 2021 жылдын 14 ноябрында Россия-Кыргызстан маданий-экономикалык эри шаркак жылына жана Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган атайын бабалардан калган мурас аттуу темадагы Мурас коомдук бирикмесинин маданий иш-чарасы болуп өттү. Бүгүн Мурас коомунун ачылыш аземинде ата-бабаларыбыздан ардактап багып келе жаткан салт-санааларыбызды, үрп-адатыбызды, кол өнөрүбүздү элибизге көрсөтсөк, ошо Ала Тоодан алыс жүргөн жерде Москва шаарында жашап, отурукташып калган мекендештерибизге өзүбүздүн Мурас коомунун өнөрчүлөрүнүн колунан жаралган буюмдарыбызды, ушуларды элге тартуулап, бизден кийинки муундар ушуларды үйрөнө жүрсүн, биздин өнөрүбүздү үйрөнө жүрсүн деген максат менен элди чогултуп отурабыз. Бул коомдун өзүнүн устабы боюнча кылган иши Кыргызстандагы бизге жетпей жаткан үрп-адат, каада салт бул эмне үчүн баалуу? Себеби азыр биз айтып атпайбызбы, Москвада москвалык кыргыздар деген эл пайда болуп калды. Мына ошол элдердин эл болуп калышыбыздын эң эле биринчи өзүнүн атрибуттарын сактап калуу эң маанилүү. Мына бүгүнкү жасап элдерге тартуулап аткан Алимежанын коомундагы кыз жигиттердин кылып келген буюмдары, жасалгалары аябай кубандырат да. Мына ушулар маданиятты сактап кетүүгө, алып кетүүгө чоң көмөк берет деп ойлойм. Иш-чарага Кыргызстандын уус чеберлеринин, жыгач усталардын колунан жасалган буюмдары көргөзмөгө коюлуп, келген элдин көңүлүн өзүнө бура алды. Мекендештер чындыгында чоң салымын кошуп жатышат, колдоп жатышат. Мен аябай сүйүнүп жатам. Бүгүнкү кечедеги ар бир катышкан мекендештерибизге мен ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бүгүнкү кечеден аябай дем күч алдык. Бул ушул дем күчтү мен атама сөзсүз түрдө жеткирип берем. Атам Ботобаев Турусбек, уста, жыгач уста, комустарды, жыгач кеселерди, көптөгөн да жакшы буюмдарды жасайт. Мындан ары дагы жакшы сонун болгон кыргыздын улуттук аспаптарын жана сонун болгон идиш аяктарын дагы жасайбыз. Талант десем болот. Бул жака келип домработница болуп иштейм. Бош убактарымда тигем, бешик тигем, заказ алып белечек тигем. Менин кызым барчын өзү кийим бычык тигет, элечек дагы тигет. Кызыман үйрөнүп тигип келатам. Москвада ар жактан кыз келиндер бар. Бири-бирибиз менен связьтабыз, байланышып, чогулушуп, бири-бирибиз менен жаңы дизайнерлерди иштеп чыгып, азыркы учурдун талабына ылайыктуу, өздөрүнүн талапка ылайыктуу жасап тигип бергенге аракет кылабыз. Киргизами Москвы я очень давно сотрудничаю, люблю их. У меня очень много друзей. И они всегда приглашают меня на различные интересные мероприятия. Алима Эже, моя дорогая, я ее так люблю, я вообще ее организацию очень люблю, всех девочек. Мы друг другу постоянно приглашаем на мероприятия. И я хочу пожелать организации только процветания, вперед, только вперед. Мы, казахи Москвы, всегда поддерживаем вас, очень вас любим. Биз бала чагыбыздан килем согуп, товар согуп, курактарды жасап жүргөнбүз да. Мына ошол азыр дагы ошону мен жасайм ушул жердечи. Бирок унутпаш үчүн улуттук биздин колдо согулган килемдер, кийиздер, шырдактар ушуларды унутпаш үчүн көргөзмө коюп атабыз. Ушундай кечелер көп болуп, кыргызымдын үрп-адатын, калп-саадаларын, ушундай кол өнөрчүлүктөрүн элге көргөзүп жүрөбүз деген мурастын максаты да. Улуу мурастарын
Бул саамалыкка Москвадагы коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышып, мындай көргөзмөлөрдү улуттук баалуулуктарыбызды дагы да жайылтууга колдошоорун билдиришти. Ушул колдоо менен азыр эми федералдык деңгээлдеги иш-чараларга катышат. Мен сөз берем, мен аны уюштуруп берем деп мойнума алам. Чоң площадкада кыргыздын аты чыгыш керек, кыргыздын маданияты көрсөтүш керек. Мен ушул коомдо жүргөнүмө абдан кубанычтуумун. Кубанам, сыймыктанам, бактылуумун дегендей. Себеби өз туулган жерден алыс жерде жүргөндө көп кыргыздын салттарын унутуу кичине эсибизден чыгып дегендей. Анын үстүнө өзүм орус тили жана адабият мугалими болгондуктан кичине алыстап калган экенмин. Мен көп нерсени билем деген менен билбегеним көп экен. Мен көп нерсени Али Межиден үйрөндүм. Бүт кыргыздын салттары, улуттук тамактар даярдоону. Ушул Москва жергесинде биринчи жолу өтүп аткан мурастан мурасга калган деп кыргыздын када салт тарыхый, сайма таш, ата-бабалардан калган даңазолоо боюнча иш-чаралардын бирөө болуп өттү. Келген конокторго жана ушул сайма чеберлерине, усталарына баарына ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле Кыргыз биримдигинин президенти аксакалыбыз Кудайбек Узбаевич, президенти Абдыганат Абдыжамиловичке баарыңыздарга жана башкаруу комитетинин мүчөлөрүнүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Жана келген коноктор, мекендештер, баарыңыздарга аманчылык, элибизде аман болсун, баарыңыздарга ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Белгилей кетсек, Мурас коомдук бирикмеси 2 жыл мурда түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн алгылыктуу деңгээлде жүргүзүп келе жатат. Мындан тышкары өнөрпоздор өз таланттарын тартуулап, келген конокторго дастаркан жайылып, мекендештердин ак батасын алышты. Жакшылыкка баштасын, малеси болот Мухаммед, жанеси болот Хазрет. Кандай тилек кылсаңар да бир туугандар, о мейин деп коелу Аллахым кабыл эт. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Москва шаары, 14 ноябрь 2021 жыл.